Эльмира Хашимова социалдык келишим долбоору аркылуу бизнесин түптөгөндөрдүн катарында. Ал Разаков шаарында кеңсе буюмдарды сатуучу дүкөн иштетип жатат. Баштаган иши ийгиликтүү уланып, буйрутмаларды кабыл алып, даректерине жеткирүү кызматында жолго койгон. Жумуш ордун түзүүгө жетишкен. Негизи ага чейин кредит алып, бир жумуш баштайын деп жүргөм да, анан бирок кредит төлөгөнгө мүмкүнчүлүгүм жок болчу. Анан ушу соцконтракт жөнүндө угуп, барып документ тапшырып, 100 000 акчага мен товар сатып алдым. Товарды толуктай компьютер, принтер бүт баары өзүмдө бар болчу, бирок товарды толуктай ошол акчага алдым. Кредит алып туруп, ага улам төлөп, улай оюмдай рискованный болмок да. Ал эми бул жерде соцконтракт товардан түшкөн акчага кайра товар алып, аны көйткөнгө жол ачты да. Ал эми Лейлек районунун Андарак айылынын жашоочусу Наврузжан Ибрагимов тоок бизнесин баштаган. Мурда 3 баласы үчүн айына 3900 сом жөлөк пул алып келсе, учурда ал акчаны эселеп таап жатканын айтат. Жумуртканы айылдаштары эле үйүнө келип сатып алып кетет. 120 тоок алдым эле. Июль айында 5-6 ай караганда киришиси жакшы болду. 400 сом жедирсем, 400 сом пайда калат экен. Анан дагы бир ай болду. 100 тоок коштум дагы, 200 болду азыр. Экинчи жолу алган тооктарым 50% жумурка топ атат эми. Өзүнүн жемини актап атат. Ушул киришиси пособиядан жакшы экен, көп киреше келет экен. Лейлек районунда 2024 жылы социалдык келишим долбоору аркылуу 400 үй бүлө 100 000 сомдон кайтарымсыз каражат алган. 472 жаңы жумуш орну түзүлгөн. Ал эми акыркы 3 жылда долбоордун арты менен 866 жумуш орну пайда болгон. 247 үй бүлө мал чарбасы багытында иш жүргүзүп атат. Ал эми 54 үй бүлө өндүрүш багытында, 9 үй бүлө кызмат көрсөтүү багытында, ал эми 40 үй бүлө болсо соода сатык багытында иштеп атат. Бул республикалык бюджеттен алган боюнча. Ал эми Дүйнөлүк банктан алган келишим негизинде ушул эле багыттар боюнча, айыл чарба багыты боюнча 43 үй бүлө, өндүрүш боюнча 6 үй бүлө, кызмат көрсөтүү боюнча 6 үй бүлө, соода сатык боюнча 5 үй бүлө, 60 үй бүлө ушул багыттар боюнча иштеп атат. Райондук башкармалыктан маалым болгондой, социалдык келишим түзүүчүлөрдүн орточо кирешеси 30 000 сомго чейин жетип жатыптыр. Эң олуу бир учурда мамлекетке көз каранды болгон үй бүлөлөр эми өз алдынча киреше тапканга өтүп, иш берүүчүлөрдүн катарын толуктап жатат. Мингүл Көчөрова, Абдырашид Саттаров, жаңылыктар.